İbrahim пайғамбарға баласын сойбай қалып, ушу баламды тирик алып қалғаныңа сен бейіштен алып түшүп берген қочқорды саңа разы болып, саңа шүгір қылып сойып атам. Бейіштен түштүбү, демек мен мұны Аллах буйругандай кылып союшум керек деді. Биз тойгон курбандыгыбыздан бизге эмне пайда жана эмне сооп деп атат. Пайгамбарыбыз айтты. Ар бир түгүнө бирден сооп бар. Кой сойсоңуз, койдун терисинде канча түк болсо, ошончо сооп. Төө сойсоңуз, ошончо сооп, уй сойсоңуз, ошончо сооп. Эчки да ошондой сооп деп атат. Өзү 4 түлүк малдан союлат. Төө, уй, кой, эчки. Сахабалар айтты: "О Аллах элчиси, териге да, жүнгө да сооп берилеби?" Пайгамбар айтты: "Бикулли ша'ратин минас-суфи хасана." Угуп койгула. Сойгон жандыгыңардын ар бир түгүндө бирден сооп. Бир кылга бир сооп. Сиз бир кой сойдуңуз үй бүлөңүздүн атынан. Демек, ал койдо канча түк болсо, ошончо сооп кайра берилип атат. Музаганыңызга өзүнчө сооп, түктөрүнө өзүнчө сооп. Ал эми анын жерге түшкөн ар бир тамчы каны Алланын алдында салмактуу сооп болуп такталып, иреттелип, тизилип атат дейт Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.